Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Талас телеканалында Талас областындагы эпидемиологиялык абал тууралуу түз эфирде маалымат беребиз. Бүгүн биздин суроолорубузга Талас райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгери Сагындыкова Чолпон Аксокоевна, ошондой эле Талас шаардык жаштар кеңешинин жетекчиси, ыктыярчылар тобунун өкүлү Медятов Бектур Тынчтыкбекович жооп берет. Сиздерди кызыктырган суроолор болсо 54439 телефону аркылуу байланышка чыгып түз эфирде жооп алсаңыздар болот. Алгач Чолпон Аксокоевна, областтагы акыркы кырдаал боюнча маалымат берсеңиз. Мен ушул саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Область боюнча акыркы кырдаал боюнча маалымат бере кетсем, азыр өзүңүздөргө белгилүү бир эле Талас областы менен Кыргызстан боюнча өтө курч абалдын учурунда бизде азыр бардыгы болуп бизде ковид анан пневмония деп коюшат. Мисалы биз ковид пневмония деп азыр мындайча айтканда пневмония деле бул ковидти айтып кетсем болот. Себеби баягы лабораториялык көрсөткөндү биз ковид деп атабыз, а эми лабораториялык көрсөтпөгөндү биз пневмония деп атабыз. Азыркы учурда 115 ковид менен катталып атат. Бирок акыркы учурда эң көп катталган бизде пневмония оорусу менен катталгандар көбөйүп, азыр өзүңүздөргө белгилүү бүт жерде ачылган стационарлар толуп, андан тышкары күндүзгү стационарлар ачылууда. Азыркы бул 115-тин ичине мен анализ жасап кетсем, эң көп ооруган бизде пневмония менен да ковид менен да ооругандар 30-64 жашка туура келип атат. Мындайча айтканда, ошолор бир 70-80% түзүп коюшуп атат. Андан тышкары дагы айтып кетсек, пневмония оорусу менен кайтыш болгондор өтө көп болуп атат. Республика боюнча анализ жасай турган болсок, эң көп неме биздин Талас областка да туш келүүдө. Бүгүнкү күндө бардыгы болуп бизде 39 адам кайтыш болду. Андан айтып кетсек, эң көп эле кайтыш болгондор бул бизде Кара Бура районунан кайтыш болгондор көп катталууда. Андан тышкары биз дагы айтып кетсек, дневной стационар деп коет, күндүзгү стационарлар ачылган, бардыгы болуп область боюнча 64 объекти ачылып, анына бүгүнкү күнгө чейин дарыланып чыккандардын саны 16523 болсо, күнүнө 1,5-2 кээде 3000ге чейин кайрылуулар болуп атат. Ошол жерден дарыланып үйлөрүнө кетип атат. Жеңилирээк түрлөрү. Бектур мырза, мына Талас областындагы ыктыярчылардын ишмердүүлүгү кандай болууда да, бүгүнкү күндө ошо жергиликтүү ыктыярчылардын активдүүлүгү байкалуудабы? Негизи бул карантин башталгандан баштап эле биз Талас облустук жаштар кеңеши, жаштар иштери боюнча мамлекеттик агенттиги, Кызыл Ай коому да башка ыктыярчы топтор биригип, биз деген ошол санэпидемиологиялык станциянын кызматкерлерине жардам бергенбиз да, дезинфекция иштерине. Жалпы Талас районунун көпчүлүк социалдык объекттеринин баардыгын биз жасап бердик, жардам берип, анан кийин Талас шаарындагы дагы запрос бияка келет. Анан кийин ошонун негизинде биз ыктыярчы топторду командага бөлүп туруп, жалпы 15-20га чейин ыктыярчылар иштеген да. Эми дагы кайрадан ошо дезинфекция иштери башталып атат. Кечээ мисалы Улуттук банктын Талас филиалындагы ыктыярчылар менен чогуу кылдык. Негизи ыктыярчылык 3 багытта жүрүп атат. Ошо биринчиси дезинфекция иштери боюнча, экинчиси аз камсыз болгондорго тамак аш, акчалай жардам жеткизүү боюнча, үчүнчү багытта болсо ошол медициналык жабдыктарды алып берүү, дарыларды алып берүү боюнча акча чогултуп, же болбосо саткандар менен алгандардын баарын бириктирип, жолугуштуруп, алдырып берип, мындай элди да ойготууга дагы түрткү берип атабыз да. Анан учурда дагы азыр аябай чалуулар көп болуп атат. Именно дарыларга каяктан алабыз, азыр препараттарга каяктан алабыз деген суроолорго жооп берип атабыз. Ошондой эле күндүзгү обсервациялар, изолятор боюнча, алардын ишмердүүлүктү боюнча кантип кайрылыш керек, ошол боюнча суроолорго жооп берип атабыз да. Анан кийинки этапта биз айтып атпайбы, кийинки дагы волнасы болушу мүмкүн депчи. Ошон үчүн биз дагы азыр кийинки волнага ошо мобилдүү группаларды түзөп деп атабыз. Ыктыярчылар менен чогуу Бишкектегидей колл-центр ачып, анан дагы бир багыт буга чейин ошол область боюнча биз Талас областы боюнча жалпы канча дарыга, канча аппаратка, кандай аппараттарга муктаждык бар, ошол боюнча база кылып биз чыгарып аттык да. Жалпы СМИге. Анан ошого жараша Бишкектеги таластыктар, Америкадагы таластыктар, Россияда таластыктар, Турцияда талас туугандар, же кыргыздар бардыгы ошого жараша Таласка көп жардамдарды, медициналык аппараттарды алып келип атат да.
Чолпон Аксакоевна, мына өзүңүзгө белгилүү болгондой, соңку мезгилде ошол өткөн сезгенибиз боюнча абал оор деп атабыз. Бүгүнкү күндө Талас областында ошо биздин дал ушул бейтаптарды дарылоо боюнча медициналык баягы жабдуулардын камсыз болуу жагдайы кандай болуп жатат? Ошол эле кычкылтыр концентраторлору боюнча, ИВЛ аппараттар боюнча абал бүгүнкү күнгө карата кандай? Бүгүнкү күнгө карата мына элге ыраазычылык айтып кетсек болот. Күндөн күнгө бизге жардам көп келип атат азыр. Андан тышкары ар бир больницаларда азыр ошол жерден эле кислородду куюп туруп бере турган эң негизги жумуштар жүрүп атат азыр. Бүгүнкү күнгө айтып кетсек, ИВЛ аппараты бизде бардыгы болуп 21 дана бар. Бибап деп коет бул. Бибаптан 7 дана бар. Анан кислородный концентрат бүгүнкү күндө 156 дана келип түшүп, ушу жардам катары болуп атат. Бүт жактан жардамдар келип, азыр 156 дана бар. Анан бул ИВЛ 21 жетиштүү деп сурап калышыңыздар мүмкүн. Бул эң оор абалда колдонот. Азырынча бул жетиштүү болуп атат бизде. Бибапта болсо, бул баягы кислородный концентратка кошумча кыйналып бараткан кезде кошумча катары колдонулат. Анан негизгиси бизде ушул кислородный концентрат деп коет. Ушуну азыркы күндө 156 штук болуп атат дана. Эми жетиштүү деп деле айта албайбыз, бирок өткөнгө караганда абал аябай жакшырды. Мына бүт жактан азыр жардам келип атат. Көп жардамдар келип, ар бир керек болсо ушул кээ бир айыл жергелерине чейин жеткирилип, ошол жерден да көмөктөр көрсөтүлүүдө азыр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Эгерде Талас областында эпидемиологиялык абал боюнча сиздерди кызыктырган суроолор болсо, 54439 телефон аркылуу байланышка чыгып, түз эфирде жооп алсаңыздар болот. Бектур мырза, мына жогоруда белгилеп кеттиңиздер, биз баягы Талас областы боюнча тиешелүү медициналык муктаждыктарга атайын тизме түзүп жатабыз депчи. Бул сиздер ошо жергиликтүү медициналык мекемелер менен биргеликте иштеп чыгып атасыздарбы бул тизмелерди? Анан ошол тизмелерге болгон баягы колдоолор кандай болуп жатат? Негизи бизде учурда область боюнча ар бир ушул изолятор обсервацияларга же фаптарга байланышып, поликлиникаларга байланышып, ошол жактагы именно өзүнүн мекемесинде учурда эмнеге мукташтык болот, ошол өздөрүнөн сурап, биринчи тактап алып, анан кийин областтык деңгээлде штабтын мүчөсү Айжамал Эсембековна менен макулдашып, анан кийин аны бардык ошол жардам берүүчүлөргө жиберип атабыз да. Алар дагы айтып атат, башында жалпы түзүп койгонбуз, ар бир район боюнчачы. Анан кайра сурашты, именно кислородный концентратор боюнча канча штук, гепарин боюнча, крексан боюнча ар бирине канча штук областка бөлүп берилечи, ошондо бөлүп бердик. Анан ошол негизинде азыр Москвадан да крупный партия келатат жолдо, мигранттардын жардамы менен. Анан кийинки этапта болсо ошол эл тараптан областка канча дагы ушундай дары-дармек, аппараттар келди, ошонун да базасын чыгаруу дагы тапшырылган. Азыр болсо ушу бир нече топ бар, ошол областка жардам берип атканчы, ошолор менен макулдашып, жалпы координацияны азырынча мага беришти. Ошол ситуация муктаждык боюнча анан кийин эмне алып келди, жалпы координация кылып туруп депчи. Эми мындан кийинки этапта мындай маселе болду дагычы. Кийинки волнага дагы биз кийинки жардамдарды бардыгына эле кислородный аппарат ала бербей, ал уже жакшы эле муктаждык жабылды. Кийинки этапта ошо резервке дагы тыйын чогултуу маселеси жүрүп атат да. Анткени күз келатат, кыш келатат. Экинчи волнасы катуу келеби, же болбосо бир жеңил өтүп кетеби, пока белгисиз. Буну да ВОЗ дагы пока айта албайт азырынча. Ошон үчүн азыр резервдик дагы топ счет ачылат, ошого да тыйын чогултуу маселеси боюнча. Анан кийин медиктердин дагы айлыктарына кошумча кылып беребиз деген дагы демилги болуп атат. Ошону да бүгүн эртең атайын счет аркылуу чыгарабыз. Мисалы Бакай Ата районундагылар ошо кошумча дагы ошо красный зонада иштегендерге кошумча эл чогултуу акча берип атат да, медиктергечи. Анан Талас районунда да ушундай демилге болду, область боюнча ушундай бир Талас району, анан кийин башка дагы райондорго жайылтып, ушу медиктерге дагы кошумча дагы мамлекеттен тышкары каржылоо кылып турсак депчи, жеке өздөрүнө. Чолпон Аксакоевна, мына республикалык штабтан да бул тапшырма берилди эле да. Бүгүнкү күндө ошол айрыкча мына айыл аймактардагы үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун ишмердүүлүгүн активдештирүү боюнча, алардын тиешелүү баягы көйгөйлөрүн чечүү, кемчиликтерин толуктоо боюнча, жетишпестиктерин толуктоо боюнча ушул айыл аймактардагы
фельдшерлик акушерлик пункттар, жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер топтору боюнча ишмердүүлүктөр кандай болуп жатат? Мындай көйгөйлөр, курч көйгөйлөр орун алган жокпу ушу айрыкча аймактарда? Ооба, башында өтө көйгөйлөр көп болгон, азыр чечилүүдө. Азыр ар бир фельдшерлик пункттарда керебеттер ачылган, андан тышкары үй бүлөлүк дарыгерлик ГСУлардын ар биринде ачылган. Эң көп жардам ошол жерлерде да берилип атат. Ошол жерден эле баягы өздөрү сатурацияларын текшеришип, жеңил түрлөрүн ошол жерден сактап калууга аракет кылууда азыр. Азыркы ар бир ГСУларда 5-тен 10 керебетке чейин ачылган. Буну эми ар бир ошол жердеги дарыгерлердин санына жараша баягы керебеттерди ачуудабыз. Ошол жерде медициналык кызматкерлер атайын неме кылып туруп, ошол жерге биз эмне үчүн мындай күндүзгү керебеттерди көбүрөөк ачтык. Анткени азыр эң оор түрлөрү стационарларга жатууда. Ал эми күндүзгү бөлүмдөргө барганда ошол жерден эң биринчи ушу элдерге кайрылып кетет элем. Эгер ушу слабость баягы алсыратса, бул оорудун эң башы ушу алсыроодон башталат экен да. Адам алсырайт, баягы буттары, колдору баары ооруп, чымырап, суставтары да ооруйт. Ошол кезде эле барып туруп, эң биринчи сатурацияны текшериш керек. Эгер сатурация 93-төн өйдө болсо, ошол жерден эле ар ким баягы витаминди, керектүү дарыларды ошол жерден эртерээк канчалык жардам берсе, эртерээк адам айыгат. Эгер өтүшүп кеткен түрү болсо, анда айла жок, баягы кислород ала тургандардын бардыгын ушул райондук центрларга жөнөтүп, ошол жерге биз жайгаштыруулары жүрүп атат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына өзүңүздөр да жогоруда айттыңыздар, күндүзгү стационардык жайлар ачылып, бүгүнкү күндө баягы кайрылгандарга өз учурунда жардам көрсөтүү максатында иш алып барып жатат. Ошол күндүзгү стационардык жайлардын муктаждыктары бүгүнкү күндө чечилгенби? Ал жердеги абал кандай? Анан Бектур мырза, ушул күндүзгү стационардык жайларга дагы кандайдыр бир колдоолоруңуздар болуп жатабы, ыктыярдуу келген жардамдардан? Жардамдар, жана айтып кетпедимби, ошо элге ыраазы болсо деп. Биз баягы медиктер ойлогонбузда мынчалык жардам келбейт деп. Азыр мына мен кээ бир айылдардан көрүп атам, ошол жердин тургундары чогултуп, эң биринчи керектүү мына клексан, гепарин, эң биринчи эле керектүү дары-дармекке чейин ушул жерге алып келип атыптыр. Эми азыркы шартта кээ бирлердин колунда жок да. Мен кечээ ушу айыл жергесинен байкап келдим, ушуларга да клексан салышып, ошол жерден жардам берип алып калышып атат. Бул өтө, мен ушу эмне үчүн эң биринчи, жана сиз суроо бербедиңизби, биринчи ушул үй бүлөлүк дарыгерлер, фельдшерлер, фаптарга көңүл буруш керек. Анткени эң биринчи ушул жерге кайрылат. Ушул жерден эгер ошол жердеги фельдшер же дарыгер жакшы жардам берсе, ал баягы өтүшкөн түргө айланбайт, стационарга деле келбейт, ошол жерден дарылап кетсе болот да. Ушул немеден байланыштуу мен да элден суранып кетет элем, үйдө жатып албасаңыздар, бул баягы айтып атпайбы, алсыраса эле башка оорумун деп жүрүп алатпайсың. Биз да ооруп жакшы болдук, практикадан көрүп атабыз. Баягы алсыраганда эле эң биринчи бул коронавирус биринчи ооз көңдөй аркылуу кирип эле, өзүнүн ушу коронасы менен кошо эле баягы биринчи эмне үчүн өпкө сезгени атат. Анткени биринчи эле ошол воздух менен кирип эле жана вирус өзү менен кошо бактерия бүт баарын кошо коронасына бүт ыйлап алып туруп эле барып өпкөгө кирип атат. Анан биринчи эле неме вирус киргенден кийин адамда кан коюланат экен. Ошол баягы башында бизде эмне үчүн баягы аябай өтүшкөндөр көп болуп кетти. Ошол канды суюлтушпай эле ошодон барып туруп жана тромбтор образовать этилип өтүшүп кеткенден кийин жана өлүмдөр көп болуп кетип атканы ошол болуп атат. Анткени баягы кан коюланганда тромб айланып барып эле же жүрөктөн же болбосо барып туруп жанагы ар бир өпкөнүн сосудтарын толтуруп коюп атат да, ошодон барып туруп эле анан пневмонияга айланып кетип атат да. Ошон үчүн ар бирге биз ушу кеңеш берип кетет элек, күнүнө жок дегенде аспириндин, эгер эч кимдин баягы ашказанда жарасы жок болсо, аны да баягы медициналык немеден сурап туруп, мурда оорубаган болсо,
аспиринди күнүнө 4-төн 1 бөлүгүн күнүнө 3 маал 4 маал жатарда сөзсүз түрдө же кардиомагнилерди ичип коюп, анан ар кимдин организми ар түрдүү болот да, кээ бирлерде таптакыр эле коюланып кетип атат. Аларга ошо клексан, гепариндерди сайдырса, анан кийинки оорунду бат жеңип, бат чыгып кетишип атат да. Анан дагы неме кылган, аскорбиновая кислота деп коет. Ушу аскорбиновая кислотанын таблеткаларын алып алып эле бир күндө бир мындайча айтканда 10-15 жолу аны жей бериш керек да таблеткаларды. Эч неме кылбай ушуну колдонушса, ушуну жеңил түрүндө өтүп кетет эле деп мен ушу суранып кетет элем. Андан кийин гана баягы канды суюлтуп алсак, анан антибиотиктерди кошуп туруп эле жеңил түрү менен чыгып кетишип атат элдер. Бектур мырза. Негизи күндүзгү обсервация боюнча мисал катарында Газпромдо алалы, Талаш шаарында жайгашкан спорт комплексинин негизинде. Ал жакта дагы эл тараптан да, мамлекет тараптан да камсыздалып атат, бирок эл кайрылган саны көп. Бир күндө 300гө чейин болуп атат кайрылгандарчы. Андан кийин мисалга карап көрсөк, бул жакта ошо кислороддук аппараттар мисалы 10 штукка чейин дагы керек, муктаждык бар. Тепловизор деп коет 5 штук керек. Защитный костюмдар дагы запас менен 100 штук керек. Анан кийин антисептиктер керек, мисалы 15 литрге чейин. Хлорка, передвижной кварцевый лапа деп коет да. Анын дагы мисалы канча штук кемеде? 10 штук керек экен. Рециркулятор деп коет, бул дагы 5 штук. Ушундай муктаждыктар бар да, анын дагы делечи. Бирок эми колдон келишинче эл тараптан да, мамлекет тараптан камсыз болуп атат. Азырынча эми жетип атат, бирок эгерде ситуация дагы кошуп кетсе, жетишпей калышы мүмкүн да. Врачтар дагы саны дагы аз ал жактачы. Анан кийин күнүгө 300 кишини деген 250-300 кишини тейлеш деген бул эле аябай чоң оор жүк да. Ошон үчүн биз эл дагы түшүнүү менен кабыл алып мындай болуп атат. Врачтарга дагы мындай катуураак мамиле кылып койгон, бири-бирине катуураак мамиле кылып койгон учур болуп атат. Ошон үчүн эки тарап тең ошол ооруп аткандагы медайымдагы түшүнүү менен караш керек бири-бирибизгечи. Анан кийин сабырдуу мамиле кылып, сабырдуу анан кийин биримдикте жеңбесек, муну бири-бирибизге кайыш айтып, же болбосо акарат келтирүү менен маселе чечилбейт да. Ошон үчүн баарын түшүнүү менен кабыл алып, сабырдуулук менен анан кийин өзүңүздөрдү карап, иммунитетти көтөрүп, мисалы мен өзүм жеке күнүгө ошол кара зиренин майын күнүгө бир каштан ичип турам да, бал менен кошуп. Бул дагы иммунитетти көтөргөнгө мындай жакшы жардам берет да. Ошон үчүн ар ким дагы өзүнүн иммунитетин дагы көзөмөлдөгөнгө, жакшыртканга аракет кылыш керек да. Чолпон Аксакоевна, мына өзүңүз да жогоруда айтып кеттиңиз, баягы өтүштүрүп жиберип жаткан бейтаптарыбыз көбүрөөк болуп атат. Өзүңүз билесиз, бүгүн интернет айдыңында, ошол эле социалдык тармактарда ар ким өзүнүн сунуш пикирлерин билдирип атат да, ошол коронавирус илдетин алдын алуу боюнча же ага каршы күрөшүү боюнча. Анан биздин бейтаптарга эмне деп айтат элеңиз? Бүгүнкү күндө ошол эле үйүндө жатып, баягы өтүштүрүп жиберип, аягын баягы өпкөнү сезгенүүсүнө алып келип атат, өкүнүчтүү жагдай менен аяктап калып атат. Анан баягы үйүндө жата берген, баягы өз алдынча дарыланып жаткан бейтаптарыбызга айта турган кандай бир эскертүүңүз бар? Мен ушу эмнеде эскертип берет экенмин, биз эмне үчүн далбаса ушу дневной стационарлардын баарын ачтык. Ушу элге өтүшүп кетпесе экен, ушу өлүм көп болбосо экен, ушуну жеңип чыксак деген ой менен ушунун баарын ишке ашырып атабыз да. Ошон үчүн ушу жаткандарга айтат элек, азыр мурдагыдай эмес, жаңы болгондо чын эле шарт болбой баарына далбастап жүрүп баардыгын уюштурдук. Ошол жерге эринбей эле басып барып, күндө бир маал ушу сатурацияны текшерип турса, пульсоксометр менен. Андан тышкары үйдөн бул оорудун айтып атпайбы, жана эң биринчиси эле кан коюланат экен. Каны суюлтуш үчүн жатып албаш керек экен. Атайын зарядкалар бар, өпкөгө баягы неме кыла турган, канды кыймылдата турган, ушуну канды жүгүртүп туруш керек экен да. Ошон үчүн жатып алганда бул жана кан аябай коюланып, адамда оор акыбалга кетет экен да. Ошон үчүн ошо элдерди чакырып кетет элем, үйдө жатып албасаңыздар, канчалык ооруп атсаңыздар да аракет кылып туруп, жок дегенде бир 10-15 мүнөттөн бир күндө бир 5-6 жолу зарядка жасап, эшикке таза абага чыгып, нары бери базып, баягы кыймылдаган сайын кан жүгүрөт. Андан тышкары үйдөн да суюктукту аябай көп ичсе, мына азыр лимон бар, имбирь кошуп ичип атат. Андай шарт болбогон күндө деле
болгондо сахарды көп кошпош керек, суюктукту канчалык көп ичип, мындайча айтканда тер, заара менен көбүнчө вирустарды сыртка кубалаганга аракет кылыш керек да. Азыр жатып алгандан будан эч неме чыкпайт. Ошон үчүн ар ким өзү аракет кылып, анан эгер неме болсо ошо бир маал ошо фельдшерге немеге басып барып, пульс соксометр менен сатурацияларын текшерип, өздөрүнө көңүл буруп, биз коркконубуз эле ушу өлүмдү азайтуу болуп атат. Биздин эң максатыбыз, өлүмдү азайтуу эң биринчи максатыбыз. Жетиш үчүн бул ошол үйүнөн эле ФАП фельдшерлерге кайрылып, эртерээк өз учурунда эртерээк жардам берүүдө болуп кетет. Чолпон Аксакоевна, мына биздин азыр телегөрүүчүбүздүн суроосу бар экен, кабыл алып койсок. Сурооңузду бере бериңиз. Биздин айылдан ооругандар бар. Ушундай скорый чакырсак, кетти көтүндө кетип калды. Азыр ушу менин классташым ооруп атат да. Кайнарда. Рахмат. Кайнар айылынан. Кайнар айылы өтө бизде баягы алыс жайгашкан айылдардын бири. Ошол жерде атайын фельдшерлер бар. Жана айтып кетпедимби, атайын керебеттер ачылган. Эгер неме болсо 118ге ошол жерге звонок кылыш керек. Ошол райондун 118-дин бригада, мобильный бригада деп коет. Оор акыбалдагыларга үйүнө мобильный бригада барат. Жеңил акыбал болсо өздөрү басып барып ошол фельдшерлерге текшерсе болот. Эгер жана айтып атпайбы, өтө оор акыбал десе, ошол жердеги фельдшерди эле чакырса да, ада басып барып, анан кийин баардыгын көрүп, эгер стационарга жата турган болсо, ошол жерде эле Көксайда ачылган. Көксайда баягы үй бүлөлүк акыбалы дурусураак болсо көрүшөт да, сатурациясын көрөт, өпкөлөрүн угат. Анда ошо Көксайдан дарыланса болот. Таза болбосо Кара Бурага атайын стационарга алып келип жаткыруу керек. Кийинки телегөрүүчүбүздүн суроосу бар экен, кабыл алып койсок. Алгач өзүңүздү тааныштырып, анан сурооңузду узатсаңыз. Алло, Кирова көчөсүндө жашайм, 34-тө. Скорый чакырдым. Азыр мынакей, азыр эртең мененкисин көп болуп атат. Түштөн кийин эле алып эле Газпромго эле бара койсо, ошол жерден врачтар да бар, медсестралар да бар, аптекасы да бар. Ошол жерден текшеришип, буну рентгенге тартыш керекпи, эмне укол алат, баардыгын ошол жерден жазып берет деп ойлойм. Виктор мырза, мына жогоруда аймактардан да бизге кайрылуулар бар да, ошол эле аймактардагы оор абал боюнча да кайрылуулар болуп жатат. Сиздердин ошо ыктыярчылардын ошо өкүлдөрү барбы ошо аймактарда, райондордо ушундай бир корч жагдайда жардам көрсөтө турган? Биздин ыктыярчылар область боюнча бар, жалпы жакта. Анан азыр болсо ошол ар бир райондун өзүнүн жаштары аракет кылып, мисалы Кара Бура жаштары аябай жакшы аракет кылып, Бакай Ата району, Талас районундагы актив башталды. Виктор мырза, азыр дагы көрүүчүбүздүн суроосу бар экен, кабыл алып коюп, анан улантсак сөзүбүздү. Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду узатсаңыз. Мен ооруганда ооруп температура болуп, кыйналып ентигип неме болгондо скорый чакырсам, 3 күнгө чейин скорый келген жок да, 118. А пап болсом паптагылар биз эч кандай силерге жардам бере албайбыз дейт да. Бул кандай? Кайсы айылдан чалып атасыз, айтып койсоңуз. Фамилиялары. Мен ошо адам берүүчү 3 күндөн кийин анан скорый келди да, 3 күнгө чейин чалып скорый чала албай койдум, ала албай да койдум да. Сиз ошол жердеги Бешеке айылынан болсоңуз, ошол жерде ГСда бүт немелер азыр ошол жерден кабыл алышып атат. Атайын керебеттер бар. Эгер ФАП болсо, эгер кара суу болсо, ошол жердеги атайын ФАПтарга керебеттер коюлган. Ошол жерде медиктер иштеп атат. Ошол жерге эле эсили состоянияңыз жакшы болсо, басып барсаңыз, ошол жерден сатурациясын текшерип, эмне укол алыш керек, баардыгын сизге жазып берет. Анткени медиктери да сиздер туура түшүнүңүздөр, өтө оор абалга барышпаса, азыр ошол жерде эртең мененки саат 8-тен баштап кечки 6-7-ге чейин кабыл алуулар өтө көп болуп атат. Ошол жебептен баягы акыбал жакшы болсо, аракет кылып, жаңы эле айтып кетпедимби, баскан өтө
бир жагынан пайдалуу болот басып барган. Ошол жерге басып барсаңыз эле сизге ошо эмне керек экенин баардык жардамды ошол жерден көрсөтөт. Эгер укол сала турган болсо, азыр үйгө барып укол салышпайт, ошол жерден жаткызып, ошол жерден процедура жасап беришип атат ар бирине. Кийинки көрүүчүбүздүн суроосунда кабыл алсак, сиз түз эфирдесиз. Алгач өзүңүздү тааныштырып, анан сурооңузду берсеңиз. Мен 12-июнда барганда бир скорыйдагы 3 күнгө чейин телефондон скорыйды дагы, анан жанагы 18-инчи дагы өзүбүздүн дүйшеке врачыбызды чакырып алга коюп, 15-нен 16-сында зорго 18-ти коронавирустун балдары келип, 5-өө анализ алып кетишти. Ошол боюнча бир да врач келбей койду. Бул боюнча да жооп берейин. Сиздер да дарыгерлерди туура түшүнүңүздөр. Азыр шарт ушундай болуп атат. Мен ойлоп атам, жаш калыс деген врач бар болуш керек. Алар азыр мына калыстар Газпромдо бир кирген 14 күндө бир чыгат. Эртең менен чынында 8 саатта буларды биз эс алдырышыбыз керек эле. Азыр 8 саатта эс алдыра албай жатабыз. Буларга да нагрузка болуп атат. Эртең менен 8-те кирип, түнкү 10го чейин кабыл алышып атат. Эки врач арде айда менен калыс кабыл алып атат. Экөө алмак салмак эс алайын десе, эл көп болгондугуна байланыштуу баягы эс алып, тамак да ичпей иштөөгө туура келип атат. Анан дарыгерлер жетишсиз да. Дарыгерлер да жетишсиз, медициналык кызматкерлер да жетишсиз. Мына биз өзүбүз оорудук. Биз өзүбүз да ошол жерге бара албай жатырбыз. Биз скорыйда чакырган жокпуз. Кантип чакырабыз? Эч ким жок болуп атат азыр. Ошон үчүн өзүбүз базып барып, эл бүтүп атканда барып кайрылып, уколдорубузду алып келип атабыз. Ошон үчүн баягы ушу биздин жарандардан суранат элек, дагы да айтып кетет элек. Азыр баскан пайдалуу. Ошол жерлерге баягы келе берет деп күтүп жатпаңыздар. Өтүшүп кетет деп эмне үчүн мен суранып атам сиздерден. Мүмкүн шартыңыздар бар болсо, басканга алып калыңыздар жетсе, ошол жерге чейин барып келсеңиздер, бул өтө пайдалуу биринчиден. Экинчиден, ошол жерге барбасаңыздар, азыр медициналык кызматкерлерди баягы скорыйлар ушунчалык көп болгондуктан телефон алынбай да жатат. Экинчиден, барганга да эч кандай баягы күн-түн иштегенде да баягы мындайча айтканда мүмкүнчүлүк болбой жатат. Бирок баягы 118ге кайрылгандарды таптакыр барбай койгон жерибиз жокпу? Баягы барып атат да, тейлеп атат, мобилдик группалар бар да атайын. Бирок анан таптакыр бара албайт деген да туура эмес болуш керек да, Чолпон Аксакоева. Ошол бул мындай болуп атат да, 118тен мисалы ошол жерден сурашат да. Таптакыр тура албай жатса, адышка болуп атса, оор абалда болсо, мобильный бригада менен кийинки стационарга жеткизүүгө туура келип атат. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, өтө оор абал болуп атат. Ошол үчүн жаңы башталганда жана айтып атпайбы, гимнастика, баазыңыздар машина менен да барбай эле, ошол айылга эле күндө 1-2 жолу базып барып сатурацияңыздарды текшерип койсоңуздар, баягы барып келгенге чейин эле кан жүгүрүпчү, бул өзүңүздөр үчүн да бирке пайдалуу болот, жеңилдей түшөсүздөр. Ошол жерде медициналык кызматтарга да жардам көрсөткөн болосуздар. Азыр шарт ушундай болуп атат. 4 жалы болду го, именно ошол скорыйлар чакыруу боюнча, келбей койгон боюнча. Мындай эми албетте оору күчөп атат, ошого байланыштуу себептер болуп аткан балким болушу мүмкүн. Бирок азыр жана айттым эле башындачы, мобилдик топтор түзөйүн деп атабыз депчи, Талас область боюнча муктаждар бар экен, азыр дагы сезип атам да. Анан ошон үчүн могу райондордо могу мындай да, ар бир айыл өзүнүн фабын күчтөсө, фаб күчтүү болсо, ошол айыл ошол жактан кеңеш алып, жакында барып кеңеш алып, дары алып, өзүн баягы дарыланып жүрсө, мындай ал районго да жүк келбейт, анан областка да жүк келбейт да. Ошон үчүн фабтар дагы жарандар азыр да аракет кылып атабыз, дагы аракет кылышыбыз керек. Ошол фабтардын дагы материал техникалык базасын чыңдап, дарыларды чыңдап, мындай анан элдер дагы ошол бечке чала бербей, өзү дагы ошол барып, ошол жактан дарысын алып, анан кийин лечение кылса болот да. Анан кийин мобильный группалар дагы биз муктаждар бар экен сезип атабыз. Ар бир районго дагы биз аракет кылабыз. Ошол жакта жанагы аппарат өзүнүн машинасы менен бишет болуп атпайбы? Азыр аппараты менен бир анан студенттерди чакырып кетет элек. Мисалы медколледжди бүткөн, иштебей үйдө отурган же болбосо 4-курс бүткөндөр болсо, эгерде ыктыярчы болуп келем десеңиздер, дагы биз дагы машиналарды түзүп, жана аппараттарды кошуп, дарыларды кошуп, ушул мобилдик топторго ушу муктаждык болсо барганга дагы аракет кылсак
жакшы болчу да экен да. Ошо. Мына сырттан директор мырза, мына баягы ыктыярдуу топтордун аракетин координациялоодо мына сырттан келип аткан колдоо көрсөтөбүз, жардам беребиз деп аткан бир инсандарыбыздын сунуш пикирлери барбы? Сиздер менен байланышып жатабы? Айрыкча ошол дем алдыруучу аппараттар жана зарыл болгон дары-дармектер боюнча. Азыр эмне болуп атат да, элдер дагы көбүнчөчү мисалы эң көп болуп кеткен азыр Клексан менен Гепарин да. Бардыгы эле ошол ага мисалы врач жазган жокпу, ага кереги бар, кереги жокпу, ошону эле издеп жүргөн да. Бекет таркатып атса, ошого кереги жок болсо эле барып алып атат да. Бектур мырза, кечиресиз, азыр телегөрүүчүбүздүн суроосу бар экен, кабыл алып коюп анан улантсак, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду узата бериңиз. Анан азыр жакшы эле, бирок өтө пастайбыз тербе. Ушул тер деген кайра эң жакшы болот. Ооруп калсаңыз ушу менен эле токтобой, дагы суюктуктарды ичип, өзүңүз көнүгүүлөрдү көбүрөөк жасап, эң эле неме жанагыда айтып кетпедимби, ушу таза абага чыгып, базып, колдон келсе жатпай жеңүүгө аракет кылуу керек экен ушул ооруда. Бектур мырза, сөзүңүздү улантып берсеңиз. Биз азыр могу кислороддук концентратор боюнча азыр алып келгендер менен дагы сүйлөшүп атабыз. Бул эми камсыздабай көбүнчө ага жеткирбей турган дарылар алып келип атабыз да. Могу мисалы Россияда чыккан дары жакшы эффект берип атат дейт. Ошону дагы алып келип атат. Келет биринчи партиясын. Кийинки дагы партиясын крупный партия ошол Бишкектеги таластык Бишкер агаларыбыздагы чоң партия менен ошол дарыларды дагы алып келип атат да. Бул эми биз жалпы группа бар. Ошол жакта кандай ситуация болуп атат, эмне муктаждык болуп атат да. Анан ошого жараша биз реакция кылып атат алар дагычы. Анан кийин биз могу чыгарып атпайбызбы, эмне муктаж бар экен депчи. Ошого жараша алар мобильный мындай бат-баттан реакция кылып аракет кылып атат да алып келгенгечи. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой республикалык штабта да айтылды эле да, бүгүнкү күндө ошол үйүндө жаткан бейтаптарды аныктоо боюнча аракеттерди, баягы тиешелүү сатурациясын аныктоо боюнча мындай өз алдынча аракеттерди көргүлө деген тапшырма болду эле. Бул боюнча аракеттер Талас областында барбы же азырынча жокпу? Азыр ушул жана айтып кетип атпайлыбы, бул жерде ар бир фельдшерлер иштеп атат, ошол жердин КСынын кызматкерлери иштеп атат. Бирок аларга да мына кайрылып кээ бир жерде бир эле фельдшер бар. Мен биз өзүбүз көрүп келип атпайбыкпы? Эртең менен жумушка кирет, 8-те араң чыгышып атат. Анткени кайрылуулар өтө көп болуп атат. Анан кээ бир КСлар бар, ошолор баягы үйлөрүнө барып туруп кыдырышып, ошол жерден көмөк көрсөткөндөр бар. Бу да баягы биздин өз учурунда медициналык кызматкерлерге көп көңүл бурбай, баарын сокращение кылып отуруп, азыр мисалы медицина кызматкерлери тарабынан бизде кадр маселеси өтө оор акыбалда. Чокон Аксакоевна, мен сурайын дегеним, бүгүнкү күндө ошол сатурациясын аныктоо боюнча мындай ыктыярдуу мүмкүнчүлүктөрдү түзгөнгө барбы мүмкүнчүлүк? Ошол эле мүмкүн азыр бул мырза айтып кетпеди. Мүмкүн ушул жардамга катары келсе, сатурацияны текшерүүнү биз үйрөтүп берип, пульсоксометрлерди кабинеттерде ачылса болобу, болбойбу? Кабинети жок, мен өзүм ойлоп атам, эми буларды айтып атат. Мүмкүн ыктыярдуу бригадаларды түзсө, алар кыдырышып бир эле ошо сатурация, температура текшерип койсо болот да, ушундай көмөкчү немелерди түзсөк, мен ойлойт элем болот эле деп. Бизге азыр мындай керек экен да. Жалпы колл-центр керек. Анан кийин жанагы ыктыярдуу түрдө мобилдик топтор керек. Ал жакта болсо биринчи ал жак сөзсүз түрдө медицина тармагында билими бар, же болбосо окуп бүткөн жагын жок дегенде окуп бүткөн студенттер болсо, анан кийин ошо биякта протокол бар да, общийчи. Ал жакта бөлүнөт да, подразделение кандай симптомдор менен бөлүнөт да, ошого жараша эле. Анан кийин колл-центрдеги чоң жакшы билген врач болсо, ошо менен кеңешип, на месте баргандан кийин анан сатурациясын текшерип болобу, же болбосо назначение кылса болобу, онлайнда ошол назначенияларды бериш керек да. Ошон үчүн биз чакырабыз, биз жакында муну уюштурабыз. Биз ушул жалпы ошо медицина тармагында билим алган бош үйүндө отургандарды чакырабыз да. Анан биз бир окуудан өткөрүп, даярдап, анан кийин топторго бөлүп, районго бөлөт окшойбуз да. Бул сөзсүз түрдө керек нерсе экенин да тастап атат. Биздин убактыбыз аз калды. Сөз соңунда ошо биздин жергиликтүү жашоочуларыбызга ошо ковид инфекциясын алдын алуу боюнча айта турган сөзүңүздөр болсо.
Чолпон Аксокоевна. Мен жана да айтып кеттик, ушу медициналык кызматкерлерге ушу биздин Талас областынын жарандарын чакырып кетет элек. Азыр өтө оор абал болуп атат. Медициналык кызматкерлердин жетишпеген учуру, медициналык кызматкерлердин өздөрүн ооруп калып атышат. Ошол себептен сиздерди бир гана бизге жардам катары суранып кетет элек. Үйдөн ушу жана да айтып кеттим, көп кыймылдап, зарядкаларды жасап, суюктуктарды көп ичип, ушу витаминдерден көп ичип, өзүңүздөр ушу оор акыбалга барбоого чакырып кетет элек. Эгер оор акыбалга бараткан болсоңуздар, сөзсүз түрдө, мен жана дагы айтып кеттим, дагы да айтып кетет элем. Ошо күндө бир маал басып, барып келип, ден соолугуңуздарды карап туруп, ушул оор акыбалдан өтүп кетүүгө чакырып кетет элем. Бектур Мырза. Анан мен айта турган маселе өткөндө айтып чыгардым эле социал тармактарга. Маска боюнча азыр болсо сатылып атат аптекалардачы. 2 кабаттуу маали менен сатылып атат да, 23-22 сом маалдуу маска. Ал деген мисалы карасаңыздар прозрачный эчтеке көрбөйт. Аны деген деги магазиндерге, аптекаларга киргенде аны киргизбей койбосун деп жөн эле баягы өзүн алдап и башкаларды алып атат да негизичи. Андай маскалар биз дагы могу штаттагы көзөмөлгө алса деп айтар элем. Анткени анын эч пайдасы жок. Анан өзү ошого ишенип алып, балким адамдарды, жарандарда анан кийин анандай контактына барып коюп атабы деп атам. Ошон үчүн масканын үчүн дагы масканы да көзөмөл алыш керек. Анан кийин сөзсүз түрдө аракет кылып эле андай респираторларды 100 сом тегерени болот экен. Азыр биз дагы 400 алдырып атабыз бүгүн Таласка крупный партия менен. Анан ошондой маскаларды алып койсоңуздар, респираторларды, жакшы сапаттуу маскаларды алсаңыздар, анткени берки марлевой ал такыр эле 6 кабат болбосо, ал эч бир пайдасы жок да. Анан кийин дарыларды болсо, жана популярный болгон дарыларды эле ошолорго алам деп чуркай бербей, тоже врачтар менен акылдашып анан кийин өзүңүзгө тиешелүү дарыларды алсаңыздар туурараак болот. Анткени дары деген дары биз жака жакшы таасирин берсе, башка дагы побочный эффект деп коет эмеспи? Зыян жагы болушу мүмкүн да, ошон үчүн ага да этият болуш керек да. Анан кийин элде дагы жапатырмак эми жакшы буйруса элдер аябай чоң салымдашып атат. Бирок дагы кийинки этапка дагы сак болушубуз керек, даяр болушубуз керек да. Анан кийин көңүлдү түшүрбөй, эми азыр мен дагы башында бисер ооруп аяктым. Анан бул биз өзүм байкаган нерсе, ушул жаратылыш аябай жакшы таасир берет экен. Мен жөтөлүп, жаңы ооруп, жаңы туруп аткандан кийин ошо жаратылышка барып келдик. Аябай жөтөлүш сыр эле кетти. Анан кийин өзүңүн абалың аябай жакшы кеткенсиң да. Жеңилдейт. Жакшы таасир берет экен жаратылыш. Аны дагы эске алыш керек да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Талас телеканалында түз эфирди жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз Талас областында эпидемиологиялык абал тууралуу, ыктыярчылардын ишмердүүлүктөрү тууралуу маалымат алдык. Бүгүн биздин суроолорубузга Талас райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгери Сагындыкова Чолпон Аксокоевна, ошондой эле Талас шаардык Жаштар кеңешинин жетекчиси, ыктыярчылар тобунун өкүлү Медетов Бектур Тынчтыкбекович жооп берди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.